Бир туугандардын ажалы. Чоң Алайдагы трагедия бүтүн кыргыз элинин жүрөгүн сыздатты. Окуя дал ушундай болгон. Оштун мэри бул жер эмне Бангладеш болуп калганбы? Тезинен бул жерлерди тазалагыла деген буйрук берди. Каракалдогу өтө каттуу ыстыктын айынан зоопарктын ичиндеги аюу башын ар жак бир жакка чайкап жатканын көрүүгө болот. Ташкентте ысык 47 градус болгон. Ысыктын айынан унаалар күйүп жатканын айтышууда. Ушулай жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Пожарный келди. Чыланзор районунда уже bitta mashina issiqda turib yonib ketgan. Yonyapti. Ikkita shina bang'illadi. Pожарный hozir yetib keldi. Chilonzor rayonida bo'layotgan narsa bu xos. Pожарныйlar o'sha kelishyapti. Бир туугандардын ажалы. Чоң Алайда 16 жана 8 жаштагы ага ини мерт болду. 4-июль күнү саат 20:20 чамасында Чоң Алай районунун Шиви айылынын жандайма жайлоосунда 2 бала сууга агып каза болду. Маалыматка караганда 2009-2017 жылы туулган Жаран иниси жайлоодогу көпүрөдөн өтүп бери бара жаткан учурда сууга түшүп кеткен. Издөө иштеринин жалпысынан өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 14 куткаруучу, Чоң Алай райондук ИИБтен 20 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 55 адам тартылган. Бирок кеч кирип кеткендигине байланыштуу издөө иштери убактылуу токтотулган. 5-июлда издөө иштери улантылып, саат 7:00 чамасында 2 баланын тең сөөгү табылды. Ысык көлдө жолго чуркап чыккан наристени куткарып калган жол тескөөчүлөр окуя боюнча айтып беришти. Соц тармактын колдонуучусу ысык көлгө жол тартып, трагедиялуу окуяга кабылып кала жаздаганын жазып чыккан. Окуя боюнча милициядан маалымат беришип, кызмат өтөп жаткан милиция кызматкерлери жол жээгинде жүрүп көтөсүдөн унаа жолуна чуркап чыккан жаш баланы байкап калышканын билдирди. Жол тескөөчүлөр кичинекей кызды ата-энесине аман өткөрүп беришип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Жайкы мезгилде балдардын коопсуздугун камсыздоо, ата-энелердин жоопкерчилигин жогорулатуу, жол коопсуздугун сактоо боюнча иш-чаралар улантылууда. жылдын 1-июль күнү Ысык көл районунун Кошкөл айылында өзүбүзгө бекитилип берген аймакта кызмат өтүп жатып, болжол менен саат 17:30 чамаларында кичинекей баланын жолго чуркап чыкканын көрүп калып, ошол кезде автоунаалардын агымы өтө көп болуп аткан. Анткени туристтик сезон, эс алуучулар аябай көп келип аткан маал болчу. Кичинекей баланы куткарууга мажбур болуп, напарнигим экөөбүз тез арада жолго чуркап чыгып, жолду жаап, автоунаалардын агымын азайтып, кичинекей баланы куткарууга мажбур болдук. Ата-энесине аман-эсен өткөрүп берип, ата-энесине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындан кийин дагы бардык ата-энелерден суранат элек, балдарыңыздарды жакшы караңыздар, жолдого чыгарбаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Техас штатында селден каза болгондордун саны 50-ге жетти. АКШнын Техас штатында узакка созулган өчүрүлгөн жамгырдан улам болгон селден каза болгондордун саны 50-ге жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка караганда табигый кырсыктын очогу болгон Кер округунда 28 киши жана 15 бала каза тапкан. Ошондой эле 4 адам Травис округунда, 3 киши Бернет округунда каза болгон. Куткаруучулар тег учактарды, кайыктарды жана дрондорду колдонуп, дайынсыз болуп жаткандарды издөө иштерин жүргүзүүдө.
Кара Кул шаарындагы зоопаркта ысыкка чыдабай башын чайкап жаткан аюунун видеосу талкуу жаратты. Интернет желесинде Кара Кул шаарындагы жаңыдан реконструкциядан өткөн зоопаркта тартылган видео кеңири тарады. Видеонун авторунун айтымында зоопарктагы аюу катуу ысыктан кыйналып башын улам-улам чайкап жаткан. Бул көрүнүш социалдык тармактын колдонуучулардын көңүлүн буруп, кызуу талкууга себеп болду. Колдонуучулар аюуга аяочулук билдирип, зоопарк жетекчилигинен жаныбар үчүн өзгөчө ысык аба ырайында ылайыктуу шарттарды түзүүнү талап кылышууда. Комментарийлерде аюу менен катар зоопарктын ичиндеги башка жаныбарларга да жетиштүү кам көрүлүшү керектиги белгиленди. Жакшылыкка алып келет. Мексикада мэр ургаачы крокодилге үйлөндү. Жергиликтүү тургундардын айтымында мындай салт элге жакшылыкка алып келет дешүүдө. Бул юридикалык жактан неке эмес, жыл сайын өтүүчү жөрөлгө. Биздин мэрлер элге жакшылык алып келиш үчүн эмне кылуу керек? Аларча эс алуу жайына унааны менен кирген киши соц тармакта талкуу жаратууда. Аларча эс алуу жайына унаа менен киргенге болбойт дейишти эле го, же чоңдорго боло береби? Вообще бардак. Булар порядок приводить этпесек болбойт жигиттер. Бияк вообще Бангладеш. Мэр, бул жер Бангладеш. Бул жерде Бангладеш ары жакта алгачкы коомдук түзүлүш. Ош шаарынын мэри рейд учурунда көчөлөрдүн бириндеги таштандыларды тазалоого тапшырма берди. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин таңкы рейдтик кыдыруусу тиешелүү мекеме ишкана жетекчилери менен бирге Манас Ата аймактык башкармалыгындагы Проект Румая көчөсүндө уланды. Аталган көчөдө 3 жылдык электр борбору жайгашып, унаа дөңгөлөктөрүн алмаштыруучу жайлар бар. Жолдун абалы начар экендигин белгилеген шаар башчысы Касымбеков көчөсүнө кошумча альтернативдик жол катары ачууну тапшырды. Анткени жакынкы күндөрү Разаков көчөсүнөн тарта Касымбеков көчөсү Манас Ата эстелиги айланмасына чейин толук оңдук түзөө иштери башталат. Ага чейин Проект Румая көчөсүнө иретке келтирип, дөңгөлөк алмаштыруучу жайлардын тазалыгын, иреттүүлүгүн карап чыгууну тапшырды. Маймыл күчүктүү баласы деп ойлоп бакка көтөрүп кеткен. Бүгүн социалдык тармактарда тараган видео колдонуучулардын көңүлүн көтөрүп жылмайтты. Видеодо маймыл күчүктүү өзүнүн баласы деп ойлоп, аны этияттык менен көтөрүп алып, бактын башына чыгып кеткен учур тартылган. Бир нече мүнөттөн кийин маймыл күчүктүн баласы эместигин байкап, кайра жерге түшүргөнү көрүнөт. Бул кызыктуу жана таң калыштуу учур интернет колдонуучулар тарабынан жылуу пикирлер менен коштолуп, миңдеген көрүүлөргө ээ болду. Ырчы Малика Дина жолдошуна өзгөчө белек тартуулады. Белгилүү эстрада ырчысы Малика Дина жолдошунун туулган күнүнө карата кубанычтуу кабар менен бөлүштү. Ал социалдык тармактагы баракчасына күйөөсүнө арналган куттуктоо жазып, эң чоң белек алардын болочоктогу ымыркайы экенин билдирди. Ал азыр менин жүрөгүмдүн алдында өсүп жатат. Жакында төртөөбүз жолугушабыз деп жазды ырчы. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.
Oh,